Быйыл Кыргызстанда кызамык оорусу күч алып турган мезгили жыл башынан бери бул оору менен 1700дөн ашуун учур катталган. Алардын ичинен катталгандардын ичинен 1 жаш жана 3 жаштагы наристелер чарчап калган. Саламаттык сактоо министрлиги белгилегендей, бул чарчап калган балдардын ата-энелери диний көз карашта ушул эмдөөдөн өтпөгөндүгү белгилүү болгон. Биз бул багытта бүгүн Баткен Таңы гезитинин YouTube каналы аркылуу Баткен областык үй-бүлөлүк медицина борборуна келип, атайын адистерден кызамык кандай оору, бул оорунун алдын алуу жана анын дарылоо жолдору боюнча кеңири маалымат алып беребиз. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча ошо кызамык оорусу күч алган тууралуу массалык маалымат каражаттары дагы анан өзүбүздө дагы байкалып атат. Бул бирден бир себеп болуп, бул кызамык оорусу дагы вакцина управляемый инфекция деп коет. Мындай айтканда, только вакцина жолу аркылуу лечение боло турган оору. Бул бирден бир көбөйгөнүнүн себеби бизде кызамыктан баш тарткандар, кызамык вакцинасын алгандан баш тарткандар көбөйдү. Ошонун эсебинен бул инфекция кичине болсо дагы башын көтөрүп баштады. Вакцина бизде негизи эле мурдатан бери эле календардык планга кирген. Бул кызамыкка каршы вакцина 1 жашында, 6 жашында алынат балдардын. Бул азыркы ата-энелердин мындай айтканда ар кайсы тараптан, ар кайсы маалымат булактарынан туура эмес маалыматтарды алып, ошонун эсебинен мындай айтканда баш тарткандар көбөйдү. Бул эч кандай кызамык оорусу балага эч кандай оору алып келбейт, себеби бул оорудан сактайт. Если бала ушул вакцинаны албаса, ушул оору менен ооруп калуу ыктымалдуулугу жогору да. Если ооруп калса деле вакцина алган балдарда ушул оору жеңил өтөт. Кызамык оорусу бул куш тилинде өтүүчү вирус оору болуп саналат. Бул оору көбүнчө аба аркылуу жугат. Бул ооруган адам дем алганда, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө вирусту сыртка бөлүнүп чыгат жана айланадагы эмделбеген балдарды жана чоң кишилерди жуктуруусу мүмкүн. Алгач оорунун башталганда белгилери кандай болот? Алгач оорунун башталганда белгилери эң эле биринчи дене табы эң жогоруга чейин көтөрүлөт. Бул 38-40 градуска чейин дене табы көтөрүлүшү күтүлөт. Ошондой эле мурундан суу агып, кадимки эле грипптин белгилери кетет. Дене табы ысыйт, мурундан суу агат, кургак жөтөл болот. Ал эми уже оорунун 2-3 күндөрү денеге кызыл темгилдер чыгып баштайт. Кызыл темгилдер бизде кулактын артынан, моюндан, бетке, ошондой эле жаактарга кызыл болуп, эки жаактын четтерине кызыл темгилдер чыгат. Ошентип этаптуу жол менен өтөт. Биринчи күнү ошондо бет, кулактын артынан моюнга чыкса, ал эми экинчи күнү уже денеге, колдорго, көкүрөктөргө чыгып баштайт. Ал эми үчүнчү күнү биздин ылдый жактарыбызга буту, кол, буттун учуна чейин темгилдер, кызыл темгилдер чыгат. Оорунун алдын алуу үчүн эмнелерди кылуу керек? Оорунун эң эле ишенимдүү алдын алуу болуп, бул кызамык оорусуна жана кызылча оорусуна каршы эмдөө болуп саналат. Бизде бул оорунун КПК деп айтабыз, эмдөөнүн алдын алуу жолу ошол КПК вакцинасы болуп саналат. Дары барбы? Кызамыкка каршы атайын даярдалган кызамыкка каршы дарылар жок. Бирок бизде эң эле биринчи кызамыкка каршы өзүңүздөр билгендей эмдөө бар. Но кызамыктын алдын алуу жолдору биз симптоматикалык дарылоо деп айтабыз. Грипп болсо, дене табыбыз көтөрүлсө, ошол эле дене табыбызга биз температураны түшүрүүчү парацетамолду колдоно алабыз. Ал эми качан уже кызамык оорулары кабылдоосу өтө эле тез жаш балдарда өрчүйт. Кабылдоолору кантип биз түшүндүрсөк, көздүн сезгенүүсү, конъюнктивит, угуунун начарлоосу, атиттер менен белгиленет. Ошондой эле өпкөнүн сезгенүүсү бул пневмонияга алып келет. Ошондой эле энцефалит, баш мээсинин сезгенүүсү менен дагы мүнөздөлөт. Ошондуктан бул оорунун кабылдоолор болуп саналат. Ошол кабылдалган мезгилде сөзсүз түрдө биз госпитализацияга жаткырып, бардык антибиотиктерди керектүүлөрүн биз тандап алып, пациенттин организмине карата ушул антибиотик лечениялары кабылдоолорунда антибиотик колдонулат. Өтүшүп кеткен оору эмнеге алып келет? Өтүшүп кеткен оорулар көбүнчө угуунун начарлоосу, көрүүнүн начарлоосуна алып келет. Бирок кээ бирки учурларда биз азыркы эле өзүбүздүн Кыргызстанда кездешип аткандай өлүмгө чейин алып келчү оорулар болуп эсептелинет. Ошондуктан эң эле биринчи ооругандан көрө алдын алуу жолу оңой болуп саналат.
Кызамык оорусунун күч алганы себебин саламаттык сактоо кызматкерлери диний көз караштагы жарандар ушул эмдөөдөн баш тарткандыгынан улам деп түшүндүрүшүүдө. Биз бул багытта атайын Баткен облустук казыятына келип, ушул боюнча кеңири маалымат алуу максатында Баткен областынын казыятынын үгүт насаат иштери боюнча атайын адисине кайрылып, бул боюнча маалымат алууну туура көрдүк. Саламатсызбы? Ушул эмдөөдөн баш тарткандардын көпчүлүгү динди туура түшүнбөгөндүктөн диний көз караштагы эмдөөдөн баш тартып жаткандыгы деп айтылууда. Азыр ушу саламаттык сактоо кызматкерлеринин маалыматына таянсак, бул багытта сиздер эмне айта аласыз? Рахмат, кош келипсиздер. Эң алгачкы биздин ушул өлкөбүздүн эртеңки эгемендүүлүк күнү менен жалпы элибизди, жалпы журтчулугубузду куттуктап кетем. Бул эгемендүүлүк биз үчүн өтө бир чоң бир белек Кудайдан берилген. Ошол эле убакта туура айтасыз, азыркы күндө ушул кызамык, жалпы эле кызылча, жалпы эле жугуштуу оорулар тууралуу өтө эл ортосунда ар түрлүү кептер бар. Анан ушул жанакы сиз айткандай дин тутунгандар, диний көз караштагылар бул боюнча каршылык көрсөтүп, ошонун натыйжасында бул оору күчөйүп баратат деген пикирлер да жок эмес бар. Албетте эми диндин атынан сүйлөш үчүн эң биринчи ал диний кызматкер болуш керек. Биздин ислам динибиз эч качан адамдын ден соолугуна, жашоосуна коркунуч алып келүүчү нерсени колдобойт. Тескерисинче анын алдын алып, ал нерсени жок кылганга аракет кылат. Коддум ошонун катарында мына бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо мекемелери бар. Ошондой эле биз эгемендүү өлкөбүз Кыргызстанда да биздин саламаттыкты сактоо министрлигибиз бар. Ошол жерде атайын адистер жөндөн отурбастан ушул вакциналар боюнча, эмдөөлөр боюнча көздүү биздин элибиздин жерибизде жашап аткан ар бир жарандын ден соолугу үчүн күрөшүп аткан адистер ошолор текшерүүдөн, экспертизадан өткөзүп, ушул эмдөө бул пайдалуу деп бизге, жалпы элге, журтчулукка ушуну жар салган болсо, шариятка каршы келбейт. Себеби биздин динибизде, Кур'анда Алла Таала билбегендер билгендерден сурасын дейт. Биздин динибизде бул эмдөө боюнча өзгөчө ушул азыркы күндөгү ар түрлүү оорулардын, жугуштуу оорулардын көп чыккандыгына байланыштуу биздин динибизде ушул оорулардын дарысы, эмдөөсү кайсы экендигинде ошол ар бир кесиптин өз адистеринин берген көрсөтмөлөрүнүн негизинде ага шарият колдоо көрсөтөт. Ошого мен жалпы журтчулукка, жалпы эли журтка айтарым, дин тутунгандар каршы дегендикке бул мен кошула албаймын. Бул өзүнчө бир намаз окуган, же бир оронгон, же бир сакал койгон жеке момун мусулман адам бул нерсеге каршы болуп аткан болсо, ал анын өзүнүн жеке бир чечими. Диндин атынан дин каршы экен дегендик бул атайын мына биздин өзүбүздүн Баткен облустук мусулмандар казыятына келдиңиздер. Ушул жердеги адистер же биздин муфтияттан жогоркудан бирөө каршылык көрсөтсө, анда дин тутунгандардан же дин башкармалыкка каршы экен деген түшүнүк берсе жакшы болот. Мен кайра эли журтту айтарым, ушул биздин саламаттыкты сактоо мекемелеринин, министрликтердин көрсөткөн, бизге сунуштап аткан эмдөөлөрдөн өтүп, элибиздин, жерибиздин, болочок биздин муундун ден соолугу үчүн көңүл кош карабаштыкка чакырып кетем. Рахмат. Бүгүнкү күндө 2023 жылдын 7 айында ушул эмдөөдөн баш тарткандардын катталган саны 239 болсо, алардын 200-ü ушул диний көз караштагы динди туура эмес түшүнгөн жарандар болуп жатат да. Ушул багытта сиздердин казыят тарабынан кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат? Жакшы, азыркы сиз айткан статистика, эми биз Кыргызстан 85% дин, ислам динин тутунган өлкөбүз. Ислам динин тутунган өлкөбүз. Эми ушул дин тутунгандар ар бир эле дин адиси эмес.
булар жеке ошол ислам динин карманып Кудайга сыйынып ибадат кылган эл болуп саналабыз. Эми алардын 200 канча деген немени айттыңыз, ушунун 200-ü ушул диний көз караштагылар болсо, булар мусулман деген сөздүк. Булардын мусулманчылык эмнеге каршы дегендикти кабарын бербейт. Булардын жеке өзүнүн бул нерсе чечими. Алардын жеке өзүнүн чечимиге биз анын намаз окугандыгы, жоолук салынгандыгы, сакал койгондугунан эле дин ушундай экен дегендиктен мен алыс болом. Анан биз казият бул тууралуу бизде мына Баткенде жакынкы ушул август айынын ичинде эле 2-3 жерде өзгөчө ушул кызамык менен кызылчага каршы семинарлар болду, жыйындар болду, дискуссиялар болду. Ошолорго катышып, элге түшүндүрүү иштеринде бизде активдүү катышып келатабыз. Баткен облусунун аймагында 2023 жылдын 30 августуна карата кызамык оорусуна шектүү 115 адам катталган. Анын ичинен 91 учурга кызамык диагнозу коюлган. Алардын 37 учуру лабораториялык, 54-ü клиникалык жана эпидемиологиялык жактан тастыкталган. Бул тууралуу Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунан билдиришти. Маалыматка ылайык кызамык оорусунун жайылып кетүүсүнүн бирден бир себеби эмдөөдөн баш тарткандар болуп эсептелинет. Тилекке каршы акыркы жылдары календарлык эмдөөлөрдөн баш тарткан ата-энелердин саны өсүүдө. Өзгөчө туура эмес диний көз караштагы жарандардын арасында интернет булактарындагы далилсиз маалыматтарга таянып, өздөрүнүн балдарын жугуштуу ооруларга каршы эмдетүүдөн баш тарткандардын саны өскөнү байкалууда. Облус аймагында 2023 жылдын 7 ай аралыгында эмдөөдөн баш тарткандардын 239 учуру катталган. Алардын 200-ü диний көз караштагылар, 39-у интернет булактарындагы далилсиз маалыматтарга таянгандар болууда. Эмдөөдөн баш тартып жаткан жарандар арасында саламаттыкты сактоонун тиешелүү кызматкерлери, облустук казыяттын өкүлдөрү, айыл башчылар, милиция кызматкерлери, аксакалдар кеңеши, аялдар комитети тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, тиешелүү башкаруу органдары менен тегерек столдор өткөрүлгөнүнө карабастан, эмдөөдөн баш тарткандардын саны жыл сайын өсүүдө. Кызамык кызылча оорусунун алдын алуу жана анын жайылып кетүүсүнө бөгөт коюу максатында облустун район шаарларында семинар окутуулар өткөрүлүп, иш пландар түзүлүп, анын негизинде маалыматтык агартуу иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле облустук координациялык кеңеште каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынып, чечимдин аткарылышы боюнча иштер алынып барылууда. Мындан сырткары 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар, ошондой эле мектепке чейинки уюмдардагы мектептердеги балдардын эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу маалыматтар текшерилүүдө.